Анан жанагы паспортто Кыргыз деген улутубузду бир убактада бир кыйын атка минерлерибиз алып койгон. Урматтуу мекендештер, урматтуу айдоочулар. Эгер унааңыздарга газ койдуруш керек болсо, биз сунуштаган Автогаз газ жабдууларын орнотуу автосервисине келиңиздер. Бишкек шаары Жазыра көчөсү 58Б дареги. Тагыраак айтканда, Чортеков чоң көчөсү менен Ахунбаев проспектиси кесилишет. Бул жерге келсеңиздер, жанында май алмаштыруучу жай бар. Автогаз газ жабдууларын орнотуу ишканасы. Италиянын Тарелли деген редуктор, фильтр, форсунка компьютерлерин коюп берет. Принц деген эң сонун зору дагы бар. Каалаган унааңыздарды алып келиңиздер. Ушул жерде команда эң жакшы кылып сапаттуу коюп бермекчи. Кызматыңыздарда. Процедурный алдынчы микрофон. Рахмат. Мен процедурныга чыкканым биздин мамлекетте тил комиссиясы канча жылдан бери уюштурулуп келген эле. Мына бүгүндөн баштап толук маани берилип атканына сүйүнүп атам мен. Толук маани берилип атканына ушул биз жогорку кеңештеги ушунча отурган депутаттардын бардыгы төрага баш болуп дегендей. Маани берип ушуну иштеп чыгалы. Бирок мен айтайын деп аткан дагы бир нерсе бар. Урматтуу демиргечи Мирлан Самый кожо, сиз дагы угуп койсоңуз, биздин жанагы мисалы үчүн мен эртең мен да фамилиямды алмаштыргым келсе, эртең барып менен барсам алмаштыра алышым мүмкүн. Дипломумду алмаштырышым мүмкүн, метрикамды алмаштырышым мүмкүн, мага берилген награданы алмаштырышым мүмкүн фамилияма. Но бирок карапайым эл, жөнөкөй элдер кыйналып калбаш керек. Ошол жактарды дагы упрощенный, жөнөкөйлөтүлгөн варианттарын баарын карап коюш керек. Мен ошону айтайын деген болчумун. Анан жанагы паспортто Кыргыз деген улутубузду бир убактада бир кыйын атка минерлерибиз алып койгон. Ошол улутубузду кошолу паспортубузга. Муну туура көрсөңүздөр, мен муну сунуш катарында берем, жазуу түрүндө өзүбүздүн улутубузду кошолу ушул жаккачы. Рахмат. Рахмат. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Кийинки маселе боюнча чакырылгандар орун алыңыздар.